Саламатсыздарбы, урматтуу Тез кабар Ньюстун көрүүчүлөрү. Биз азыр Ош улуттук драма театрынын ичинде турабыз. Мында азыр Салам Ош 2024 аталышындагы туристтик көргөзмө болуп жаткан учуру. Бул иш-чара атайын ушул туризм сезонунун башталып жатканына байланыштуу болуп жаткан учуру. Мында өлкөбүздүн ар тарабынан келген кол өнөрчүлөр, айтор, жалпы туризмге байланыштуу ишкерлер катышып жаткан чагы. Азыр ал ишкерлер өздөрүнүн ар кандай буюм тайымдарын же болбосо бир маалыматтарын тартуулап жаткан учуру. Биз азыр сиздер бизди күзөтүп турсаңыздар, ошолор менен таанышалы. Саламатсыздарбы? Сиздер кайсыл жактан келдиңиздер? Эмнелерди тартуулап жатасыздар ишкерлерге, көргөзмөгө? Мен Кара Суу районунан келдим, Кышабат айылынан. Кол өнөрчүлүгү боюнча үйдө пенсионер аялдын кол өнөрчүлүгү боюнча эле ушул сумкаларды токуп, тигип ушуларды сатам. Ооба, өзүбүз. Сумкаларды канчадан? Бул сумкаларды канчадан сатып жатасыздар? Туристтер алып атабы? Ооба, алып атышат. 500 сомдон 1000 сом, 1,5 сомго чейин. Өзүңүз тигесиз. Ушул сумкаларды алыш үчүн кайсыл номерге байланыш керек? Номериңизди айтып салыңыз. 0773 менен 86 89 46 номерине кайрыла беришет. Рахмат. Бул кийинкиси, мынакей дал ушундай болгон кыргыздын орнаменттерин көргөзмөгө коюшуптур. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кайсыл ишканадан келдиңиздер? Эмнелерди тартуулап жатасыздар? Биз Нарын областынан келдик. Теңиртоо деген дестинация болобуз. Ал жакта бизде аябай 5 район бар. Ошо 5 райондун баарын туризм өнүктүрүп атабыз. Бизде Кыргызстандагы эң чоң көлдөрдүн 6 бизде. Ошол келгиле, Соң көлгө келгиле, Кел сууга келгиле, Таш абатыбыз бар, Кошой коргон деген жерлерибиз бар. Келип Кыргызстандын нукура кыргыз кандай болот экенин ошону көрүп кеткиле. Жакшы куруптар. Акыркы убакта мына туристтер экологический тамактар көбүрөөк издеп калышты. Анткени билесиңер, чет өлкөдө экологический тамактар кымбатыраак болот. Ал эми биздин Кыргызстанда болсо булар бетбекер. Ошон үчүн булар дагы ушундай экологический тамактарды жегенге, анын үстүндө Кыргызстан баягы туризм өлкөсү болуп атпайбы? Ошо туристтер көп келген өлкө болуп атпайбы? Ошон үчүн биз азыр мына туристтерге атайын мындай нукура экологический тамактар көбүрөөк сатканга аракет кылып атабыз. Баасы канча болсо деле туристтер ала беришет. Бүгүн дагы башка өлкөлөрдөн дагы туристтер келиптир бул жерге. Бир канча көрүүчүлөр. Ошолор алып атабы? Кандай көз караштарды билдирип атышат? Келген туристтер сөзсүз алышат. Анткени чет өлкөдө мындай тамактар жок. Мисалы талкандан жасалган тамактар жок, кургатылган мөмө жемиштер жок. Келген туристтер сөзсүз алышат. Мен дагы бир жолу айтам, кымбат болсо дагы алышат. Баасына карабай алар. Анткени экологический бул барьер экологический кылат да, ошон үчүн по-любому ала беришет. Мисалы ушул белекти дейле. Канчадан сатып атасыздар? Баасын айта албайм. Мен бул жерде менин кошуналарым экен, бирок мен ойлоп атам, минимум бир 1000ден өйдөрөөк болот го. Минимум 1000ден өйдө. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Саламатсыздарбы? Жакшы, саламатчылык. Сиздер кайсыл ишкана, кайсыл жерден келдиңиздер? Биз Ош шаарындамыз. Ош шаарында Кыргызстанда мындай пычактарды жасайбыз. Кыргыз пычак национал. Өзүбүз жасайбыз. Национальный пычактар болот. Булар Ош деп тамга басып койгонбуз үстүнө. Белек катары экен да? Белек катары туристтер алат. Бүгүн 3-4 5-6 алышты. О, Россиядан келди, Ярославл деген жерден келди. Кийин кадан бир жерден алып келип алып кетти. Көп жерлерден келип алып кетишти. Бул Кыргызстандын пычагы бөлөкчө да. Хамма пычактардан өтөмөм жакшы болот. Кийин мындай көрсөтүп берейинчи, болмосо. Буларды машина якып туруп иштетсе болот. Мана канча-мынча нарсаларды чапса болот. Мана кагаздан кесип көрсөтүп берейинчи. Кыргызстанда biz жасайбыз да пычактарды. Бул курчу абдан зор пычактар болот. Өзүбүз жасайбыз. Топостун мүйүздөн болот. Топоздун мүйүзүбү сырты. Мол кийиктен мүйүздөн болот. Мононысы текени мүйүздөн болот, мононысы. Бул клапандан жасалат. Мононысы жаңгактан болот. Жаңгактан жасайбыз biz. Бу охотничий кылып койгонбуз. Охотничий ham урустардыгы окшоп, башка мамлекеттердиги окшоп, мындай кирип туруп аягы түшүп кетпейт.
Бұл как национальный қатары болады. Бұлар құрчытылбайды. Маш қайрап қойса құрчып қаладан пышақтар. Машинде қыса құрчыладан пышақтар да бұлар. Қаншадан сатып отырсыз? Бұлар 2000 сом тұрады, 1,5 сом тұрады, har xil тұрады пышақтарымыз. Мехнетіге қарап, bitті пышаққа 25 инструмент кетеді да. Мехнет көпірақ. Кийиктин мүйүзүнөн сапталган бычактарды алам деген адамдар кайсыл номерге кайрылыш керек сизден алыш үчүн айтып койсоңуз. 0552 98 96 90. Жакшы калмасын. Тамаша. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Кайсыл ишканадан келдиңиздер? Эмнелерди тартуулап жатасыздар көргөзмөгө? Biz Alay rayonundan Alay Şükür ayımlarından geldik. Biz жалаң кийизден бұйымдар жасайбыз, натуральный кийиздерден. Bizde şu товарларыбыз бренд болып чет өлкөгө чыгат. Азыр заказ менен чет өлкөдө иштеп жатабыз. Кайсыл өлкөлөргө чыгат? Biz азыр Кытай менен биргелешип заказдар тигип атабыз. Ал жакта ушул жалаң шырдак боюнча магазин ачылган. Ошол жакка заказ менен иштеп жатабыз. Башка Швейцарияга, Америка чейин кеткен шырдактарыбыз. Мына булардын баары таза кийизден жасалганбы? Таза кийиздер. Койдун жүнүнөн. Бул элечек да сиздердикиби? Мына ушул таза кийизден жасалган буюмдарды алыш үчүн же ушул нерселерден кандай кылып жасайсыз? Ушул ишкерлик боюнча сураш үчүн бир адамдарга сураса кеңеш бересизби? Ооба, бул кийиз аябай пайдалуу. Илгери ата бабаларыбыз ушул кийиздерге отуруп, ушул кийиздерди иштетип келген. Пайдасы аябай жакшы. Потка жылуу, ысыктан калпактар мисалы ысыктан сактайт, суукта жылуу. Ушул кийиздер менен иштөө боюнча же кандайдыр бир маалымат алыш үчүн сизге номериңизге кайрылса болобу? Айтып койсоңуз. Ооба, номерге кайрылса болот, заказ кылса болот. 772 35 63 96. Азыр бул жерде Кыргызстандын эң эле бир белгилүү бир баш кийими, улуттук кийими болгон элечектер турат. Элечекти кантип жасашат экен сурайлы. Саламатсызбы же, кайсыл жерден келдиңиздер? Эмнелерди көргөзмөгө коюп жатасыздар? Айта кетсеңиз. Оштон келдик. Саламатсыз, биз Оштон келдик. Сымбат ишканасынан келдим. Элечектерди алып келдим. Аял кишинин баш эң улук болгон баш кийими элечек. Илгери элечек 16 метрден оролгон. Азыркы алып келген элечектерим ошо илгеркинин формасын кармаган, бирок азыркы заманга ылайык жеңил, жумшак, жууса болот. Ошо көп неме колдонгонго, көп күнгө колдонгонго ылайыкташтырып чыккан элечектер. Элечектердин 3000 сомдон 15000 сомго чейин элечектер бар, статусуна жараша. Туристтер кандай көз караштарын билдирип атат? Кызыгып көрүп атышат? Кызыгып көрүп атат бардыгы эле. Алам дегендер болуп атат. Азыр бул жака кетишти, абетке кетип окшойт. Эми алабыз деп баягы музейге коет, ошо кызыккандар көп болот. Түркмөндөр көп кызыгып атат буга. Бул элечектерди өзүңүздөр жасайсыздар? Ооба, өзүбүз жасайбыз. Колго тигилет бардыгы. Колго тигилип, мына жумшак болот. Мыналар жемчуг, мыналар акак деп коет, мыналар серебро. Бул байбиченин немесинде, байбиченин элечекти аткарат. Бул байбиченин элечеги. Байбиченин элечеги мына күмүш каталган. Булардын бардыгы күмүш, мыналар жемчугдан болгон. Бунун азыркы заманга ылайыктыгы мында бүктөлөт. Бүктөсө болот, сынбайт, жуулат. Много функционалдуу. Байбиченин элечеги да кандай элечектер болуп бөлүнөт? Байбиченин элечеги болот, жаш келиндердин элечеги болот. Жаш келиндин элечеги кайсыл? Жаш келиндердин элечеги мында кызыл, яркыраак, жайкыраак, мында ачык өңдөгүлөр, түстөгүлөр жаш келиндердин элечеги болот. Мына бир 40 жаштан өтүп калган элечек, 40 мыналар болсо ушу байбиче элечектер деп коет. Мына күмүш кадактары канча көп болсо, ошончо статусу чоңоюп, мындай байбиче элечек болгон болот. Мыналар жаштарга жаш элечектер, жаш келинчектерге элечектер. Ушул элечек боюнча кайсыл номерге кайрылып кеңеш сураса же алса болот сизден? Элечек боюнча сымбатка келсеңиздер болот, 3-этаж. Элечек деп жанары деп сураса, бардыгы ушул жерден алса болот. Рахмат, ишиңизге ийгилик, Болуптур. Кийинкиси болсо өзүңүздөр көрүп тургандай эле мындай кийизден жасалган жаш баланын калпагы, ошондой эле мына бутка кийүүчү. Азыр биз тапышка деп жүрөбүз. Мына бутка илип ала турган атайын үйдө кие турган бут кийимдер экен.
Буну жасаган апабыздан сурайлы. Саламатсызбы? Кайсыл жерден келдиңиз? Өзүңүз Мен Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнө караштуу немеден Бешмойнок айылдан келдим. булардын баарын өзүңүздөр тигесиздерби? Ооба, өз колум менен тигем. Мына курактарды, ана мына таар, терме таарларды согом. Ана мына сумкаларды, курактарды курайм. Мына болсо машинага, ана төшөктөр машина төшөк. Ушуларды тигем. Эми 70-ке чыгып калдым, мен бекер отурбай ушуларды эрмек кылып тигип отурам да. Туристтердин бүгүнкү келген коноктордун көз карашы кандай болуп атат ушул кийизден жасалган? Жакшы болду, мен саттым. Жакшы эле. Эмнелерди алып атышат? Ошо сумкалардан саттым. Сумкалардан алышты, алып кетишти. Жакшы эле болду го. Мына бул кийизден жасалган не дейбиз? Бут кийим, тапочка дейбизби кандай? Ушунун кандай бутка пайдасы бар, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Мунун пайдасы чоң да. Бул натуральный деп орусчасы, натуральный кыргызчасы не дейт? Табигый жүндөн жасалган бул өтө пайдалуу да адамга. Ошо. Канча сомдон сатасыз мисалы? 800. 800дөн 5 сатылды. Ушундай тапочкаларды көрүп алабыз дегендер болсо, сиздин номериңизге чалса болобу? Болот. Айтып коюңуз. Оны айта берейин, Кимдики болсо кайсы? Ошка 704 64 0151. Ишиңизге ийгилик. Жакшы калыңыз, саламат эже. Саламатсыздарбы? Дагы эле улантабыз достор, алыстабай туруңуздар. Дагы эле биздин мынакей туристтерди кызыктыра турган, колго тигилген өзгөчө сонун сумкалар экен. Саламатсыздарбы? Кайсыл жерден келдиңиздер? Эмнелерди айтып кетсеңиздер. Мен Нокат районунан келдим. Анан ошо Шунур жиптен сумкаларды токуп, Минайым деген кыздан үргөнүп токуп атам. Анан бизде азыр баягы клёнка паштыктардан көрө ушул сумкаларды көтөргөн пайдалуу да, ден соолукка дагы, анан мусор дагы толбойт немебизге. Клёнка пакеттерди көтөрүп ар жерди мусор кылгандан көрө ушулар эң пайдалуу да, балдарга дагы, чоңдорго дагы. Сумкалар, ушулар жайылтайлык дегенбиз. Жаш балдардыкы дагы бар экен да мындай. Ооба. Бул не? Бул кошелек. ID карт, карталар салып койсо болот, ыңгайлуу кошелек. Анан телефон немелери бар, чехолдору бар. Мындай. Өтө сонун экен. Телефондор ыңгайлуу көтөргөнгө түшүп кетпейт. Мына ушулар боюнча кайрылгандар кайсы номерди терсе болот? Азыр мынада немен бар. 77 менен 63-51-63-кө кайрылса, заказ менен токуп беребиз. Экөөңүздөр чоңбу? Жок, бул эже башка. Саламатсызбы? Мен чоң окшойт депмин сизге. Жакшысыңар. Сиз эмнелерди көргөзмөгө Мен биз үйдө үй чеберлер кол өнөр боюнча мындай бизде этно супралар жасайбыз, мындай жеңчелерди жасайбыз. Заказ мындай сумкалар, супралар бар мына. Илгерген ун элеп мындан жасаганбыз го. Ошол. Анан мындай колгап плита кармаганга колгаптар жасайбыз мындай. Азыр көбү супра иштетпей калды анча. Мына сонун супраны жасапсыз, караңыз. Калың катык, аябай качественный булар. Бурак менен жасалган. Мына ушундай сонун супраларды апаларыбызга белек кылсак болот экен да. Ушул супраны буйртма берем, заказ берем дегендер сиздин номериңизге кайрылса болобу? Болот. Болот, жасайм. 501 менен 147, 140. Рахмат ишиңиздер. Мындай немелерибиз да бар. Чай туткучтар бар мына. Сонун экен. Сонун экен. Рахмат ишиңиздерге ийгилик. Кийинкисине өтөлү. Мынакей өзгөчө маасыларды жасаптыр, азыр өздөрү тигиптирби, эмнеден жасалган маасылар сурайлы. Саламатсыздарбы? Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Эмнелерди көргөзмөгө коюп жатасыздар? Кайсыл жерден келдиңиздер? Оштон эле болобуз. Мына максыларды биз тигебиз. Мына чешкалар, максылар, мына натуральный максылар караң. Койду жүнү, үй териден. Биз Ошто үйдө тигебиз. Бишкекке, региондарга биз жөнөтөбүз. Уктум. Өтө сонун маасылар экен. Ушулардын баарын өзүңүздөр тиккенсиздер.
Мына чешкалар, мына кожаный чешка, мына замшный чешка. Барысы өзіміздікі продукция. Бізді продукция. Детский чешкалар. Бұлар қараңыз, женский, мужской болады, размерге қарап болады. Мыналар қараңыз. Бұлар үйтеріден емеге, ажге, умраге киген жүққадан. Баяғы мақс тартқанға дағы шулар Болады. Мына чешкалар болбойды. болады екен. Бұлар қызғашты бекітетін алар болбойды. Жайықсындағы киіп қолданылса бола тұрған екен, анткені жұқа, бірақ шынығы Бұлғарыдан екен. Чит натуральный кожа, мына қарасаңыз мына кожа. Мына шындай кожа. Зернистый кожа, гладкий кожалар бар. Бар жұқалар ям бар. Жұқалардан мынандай летний обувь, кроссовкаларына киген жасап. Жақсы. Бұлар замшы. Замшты Мына шындай бұт киімдерге аталарыңызға, апаларыңызға чынығы Бұлғарыдан өзіңіз өз қолыңызбен тігіп беріңіз деп бұйыртма бере тұрғандар болса, номеріңізді қалтырасыз ба? Айтып кетсеңіз. Номерім 704 39 39 50. Кейін TikTok'тан көріп қалышыңыз мүмкін. Барысы менің мақсыларым. TikTok'та. Башқа рекламаны көрген жоқпын TikTok'та. Кейін қарың, аялдарды пүті шишкен болады, балдыры болады, подъемы болады. Мақсыларды любой сложностьта тігеміз. Бізде қой терісі жоқ, қойдың мехі бар. Бұлар үй тері барысы. Қой тері жыртылып кетеді, бір жұмаға жетпейді. Bir cumada çıktım. Mınalar hem çukka bolsa hem uyteriden de. Şular krasovka ol bu tarattık bunlar, arat. Жайықсындағы кисе болады. Ay o cayık. Рахмат, ішіңізге игілік. Мында дағы өзіңіздер көріп тұрғандай қырғыздың өзгөчө ойым кийимдери түшүрүлгөн материалдардан жасалган сумкалар турат, андан башка да нерселер турат. Дагы сурайлы. Саламатсызбы? Кайсы жерден келдиңиз? Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Бул сумкаларды өзүңүз тиктиңизби? Эмнеден тиктиңиз? Менин аты жөнүм Улгы, Оштон эле келдик биз. Атайын сумкаларды алып келдик. Туристтерге ылайыкталышылып тигилген сумкалар. Биздин өзүбүздүн улуттук колоритти чагылдырган. Анан туристтер эң башкы нерсеси материалга басым жасашат экен, натуралдуу болуш керек экен алар үчүнчү. Бардыгы ичилиги, сырты, жасалгасы бардыгы натуралдуу кылып жасап алып чыктык. Кандай материалдардан ичи, кандай бир Пахта материалдар. Пахта материалдар бардыгы, ичи дагы бүт баары. Чөнтөктөрү менен замочка. Туристтер айрыкча өздөрү туристтер үчүн, альпинисттер үчүн материалдардан жасалган немелер, сумкалар. Мына ушундай колго тигилген, оюм чийимдер түшүрүлгөн сумкаларга, материалдарга туристтердин бүгүнкү көз карашы кандай экен? Эмнелерди байкадыңыз? Бизде сөзсүз келгенде Оштун өзүнөн тигилген, Оштун колоритин чагылдырган буюмду издешет экен. Алар же Ош деп жазылган нерселерди издешет экен да. Атайын эмнегедир билбейм, бизде мен көп байкаганым мондай бозу кыргыздын орнаменттери түшүрүлгөн эмес, Ошко келгенде сөзсүз мондай восточный стилдеги нерселерди карашат экен да, мондай башкачараак стилдечи. Ушул нерселерге басым жасашат экен, ушуну байкадык биз. Мына ушундай сонун сумкаларды же болбосо чөнтөк кап деп коебуз, ушуларды сизге буйртма берип алабыз дегендер болсо, же болбосо ушул ишкерлик боюнча кеңеш сурайбыз дегендер болсо, номериңизди калтырасызбы? Ооба. Калтырам. Буга чейин деле көп сурашат. Атайын жанагы музейлерде, тарыхый жерлерде сувенир саткандар буйртмага алышат туристтер үчүн. Номериңизди айтыңызчы. Номерим 777 менен 42 26 43. Ишиңизге ийгилик. Жакшы болуңуз. Улантабыз достор. Андан кийин дагы эле ушул кыздар үчүн мында атайын баш кийимдер экен. Саламатсыздарбы? Кайсыл жерден келдиңиздер? Туристтерге эмнелерди көргөзмөгө коюп жатасыздар? Өзүңүздөр жасагансыздарбы же кандай? Туристтерге биздин ушул баш кийим улуттук азыр мисалы бар эле жол салынган. Эмнеге өзүбүздүн улуттук баш кийимдерибизди кийбеске? Ошол өзүбүздүн баш кийимдерибизди ошол хыбы ткандардан, мисалы турецкий жана ошондой натуральный ткандардан тигилет бизде. Кыздарыбызга, келиндерибизге мисалы элечек сыяктуу кылып, мисалы мурункудай биз элечекти кабат-кабат кылып орой албайбыз, бирок ошону готовый түрүндө, жеңил түрүндө кылып чыгарганбыз. Азыр айтып атышат го, баягы оронгондун баарына арабтыкын кийип алды депчи. Демек, бул жерде арабтыкы барбы, жокпу? Арабтыкы жок.
биздин өзүбүздүн кийимдер. Өзүбүздүн ушул мурунку кийимдерибиз мисалы азыр мисалы кие албайбыз да. Ал учурда мисалы ар кандай болгон мисалы. Азыр ошолорду эле жеңил түрүнө мисалы ар бир адам кие тургандай кылып чыгарганбыз. Өзүбүз тигебиз, булардын баары өзүбүздүн колубуздан жаралган, дизайн дагы полностью өзүбүздүн колубуздан жаралган. Ошондой учурда кийимдерибиз дагы мисалы ручной работаларыбыз бар. Бул жактагы узун кийимдер, көйнөктөрдү айымдар үчүн экен. Мына ушул жогоруда айткандай чыныгы Кыргызстанда өндүрүлгөн, жасалган баш кийимдерди, узун көйнөктөрдү алабыз же ушуларды тигүү жолдору боюнча кеңештерди сурайбыз дегендерге өзүңүздүн бир номериңизди калтырып кетсеңиз. Биздин Instagram баракчабыз Guli Style номерибиз 05 02 02 28. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Улантабыз достор, азыр. Саламатсыздарбы? Кайсыл жерден келдиңиздер? Көргөзмөгө эмнелерди алып чыктыңыздар? Тааныштырып кетсеңиз. Биз Оштон эле келдик, өзүбүз үйдө онлайн заказ алып онлайн тигем. Бул жак менин жумуштарым. Эмнелерди тиктиңиз, эмнелерди алып чыктыңыз? Бул жерде көбүнчө айымдарга кийим-кечелер, жаш балдарга браслеттер, кожаный сумка, натуральный кожадан тигилген сумкалар. Мына сумкаларды өзүңүз алып чыктыңызбы? Өзүңүз тиктиңизби? Ооба, булардын баары үйдө тигилет. Кожасын Турциядан алып келет. Үйдө тигилген сумкалар. Онлайн заказ алып, онлайн. Чыныгы булгаардан жасалган сумкалар. Сумкалар экен да. Ушул сумкаларды үйдө көп эле тигесиздерби же ушул мындай жалгыз өзүңүз эле тигесизби деген? Үйдө кайненем, кайнечем болуп тигебиз. Демек үй бүлөңүздөр менен ушул бизнес менен алектенесиздер. Азыр сиздерге да көргөзө кетейин. Мына ушундай эле кадимкидей эле Кытайдан келген же болсо башка өлкөдөн келгендей эле көрүнөт экен, бирок чындыгында эле мынакей булгаардан жасалган сумкалар экен. Дал ушул сумкаларды тигүү боюнча же ушул ишкерлик боюнча же сумкага заказ берүү боюнча сиздерге кантип кайрылса болот? Номер калтырып кетесизби? Номер беребиз, визиткаларыбызды. 555 00 47 65. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Анда улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Мында дагы эле сумкалар экен. Мындай карасаңыздар, чындыгында эле алыстан караганда башка бир өлкөдөн келген эле жылтырап турган сумкалардай көрүнөт экен, бирок жакыныраак келсеңиздер, кадимкидей кыргыздын орнаменттери же болбосо мындай бир колдун эмгеги менен түшүрүлгөн гүлдөрдүн сүрөттөрүн көрүп турасыздар. Мына ушундай ишкерлерибиз көп болсун деген тилек менен азыр биз ээсинен бир сурайлы. Саламатсыздарбы? Кайсыл жактан келдиңиздер? Кандай ишкана же болбосо кандай жол менен өндүргөнсүздөр ушул эмгектерди? Саламатсыздарбы? Биз Оштон эле үйдө эле ишкана жок, үйдөн эле кол өнөрчү өзүбүз жасайбыз, үйдө эле тигебиз. Ошо бүгүн ушу сумкаларды тигип ярмаркага чыктык. Бул сумкаларды тигүү идеясы кандай? Кантип тигесиздер? Бул биринчи идеясы ошо интернеттен көрүп эле жактырып өзү тигип көрөйүн деп ошентип баштагам. Тигип баштаганыма 1 жыл болуп калды. Жакшы. Азыр Инстаграмдын заманы болгон үчүн Инстаграмдан заказ алып, буйрутма менен көп сумкаларды тигем. Ярмаркаларга чыгып турабыз. Ошо. Бүгүнкү келген коноктордун ар тараптан башка өлкөлөрдөн дагы коноктор келишти. Алардын ушул көргөндө буюмдарыңызга кандай көз караштарын айтышты же болбосо саттыңызбы? Ошо как раз азыр ошол башка Россиядан келген конокторго саттым. Аябай жактырышты, баалашты. Мына кыргыз, айрыкча кыргыз оймолору менен жактырып, мына гүлдөр менен өзүңүздөр ойлоп таап тигесиздерби деп таң калышты. Чыныгында сиз айткандай эле мындай жанынан карасаң башка өлкөдөн эле келгендей, бирок өзүбүз баарыбыз тигебиз, үйдөн эле жасайбыз дегендей. Ушул сумкалар боюнча кайрылгандарга кайсы номерди айтып берсеңиз? Эгер Инстаграм бар, Умарова Мира деген анан номерим 0709 25 26 09. Ушул номерге кайрылса, бардык түстөн, каалаган өңдөрдөн заказ алып баарын тигип беребиз саймалары менен. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Мында дагы колго тигилген сонун бир жаш балдардын дейбизби, чоңдордун дагы баш кийимдери турат, сурайлы. Саламатсыздарбы? Бул эмгектер өзүңүздүн колуңуздан жаралганбы? Туристтердин, келген коноктордун көз карашы кандай болду? Саламатсыздарбы? Менин атым Айгерим. Мен дагы ошо үйдө отуруп, кол өнөрчүлүк менен алектенемин. Азыр кызык да адамдар. Көбүнчө мен улуттук колоритте мындай
мини сотка салаттан сумкага кыргыздын улуттук орнаментин кошуп чыгардым да. Ошо өзүбүздүн эмезде Кыргызстаныбыздын өлкөбүздүн атын чыгарыш үчүн көбүнчө орнамент салганга аракет кылдым. Көрсөткөнгөчө бир көргөндө эле ошо билиш үчүн. Ал эми көбүнчө мен ошо баш кийимдерди да токуймун. Жаш балдарга арналган моундай кылган мырзаларыбызга дагы сонун топуларды эме алып токуйм. Баары колго токулган буюмдар меники. Бакта жибинен эме кылынган. Мен номерим 72 менен 88 16 94. Instagram баракчам дагы бар. Айгерим Мухамбетовна десе чыгат. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз, булар эмнелер? Саламатсыздарбы? Менин атым Насыйкат. Бул чоң аялдардын аксессуарлары. Нарядный деп айтсам болот. Бул тренд болуп аткан аксессуарларды мен тренд болуп атканын көрүп, үйдө бош отурганда, декретте турганда жасап чыгардым. Булар броштор, көйнөккө жана башка наряддарга тагылат. Булар чокерлер деп айтылат, моюнга тагылат. Анан мындай перчаткилерди да жасап чыгарам. Бул мындай нарядный болуп жасалат. Андан сырткары мындай чачка тагылуучу резинкалар дагы менин колумдан жаралат. Сонун экен, мына ушул гүлдөрдү жасоо идеясын, ушул ишкерликти баштоо идеясын кантип жаралып калды? Бул эми үйдө декретте отурганда бош убакыт кетпесин деп, анан өзүбүздө да кызыгуу болот. Биринчи өзүңө жасайсың, анан тааныштар суранат. Анан ошентип туруп идея ошондой пайда болот. Негизги буларды идеясы көбүнчөсү заказчиктердин идеясы менен. Демек, буйрутма берип, жасатса болот, ооба. каалагандар үчүн ар кандай түстө жасап бере аласыз. Ооба. Номериңизди калтырып кетесизби? Калтырып кетейин. 778 80 77 80 номери менен кайрылса болот. Андан сырткары Instagram бул Instagram Наско 33 нижний пробел. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мында апаларыбыз отурат экен, өзгөчө буюм тайымдарды алып чыгыштыр. Менимче колго жасалган сумкалар турат мында. Саламатсызбы апа, кайсыл жактан келдиңиздер? Эмнелерди алып чыктыңыз? Мен ушул Карагулжага карайм. Өзү ушул кыргыз үйдүн жасалганларын кылабыз. Тажы чеберлер деп муундан мурастан калганды муунга жеткирүү деген эме менен ушу эски нерселерди балдарга үйрөтүп, кийиздин жасалышын, мына боолордун, эмелердин согулуштарын баардыгын ошол жаштарга үйрөтүп атам. Ошол боюнча иштеп атам өзүм. Ушуларды бүт жасайбыз. Чий чырмаган, боо соккон, мына кийизден жасалган сумкалар, бүт ошо илгерки гөлдөлөңдейт. Ошолорду бүт жасайбыз. Мына ошо кийизден жасалган шапкалар, мына шапка, кыздардын баш кийими, мына дагы кыздардын баш кийими, мына сумка, мына таарлар, мына боолор. Муну болсо 200 боо дейт. Боз үйдөн эмесине баш жалгы, бул болсо уук тизгич. Мына уук тизгич. Анан бул болсо жабык башка кеткен чачы, колго өрөбүз, колго түйүлөт. Ошо бүт кыргыздын эмелерин, кыргыз үйдүн жасалганларын кылам. Бүт. Сиздин эмгектериңизди аябагандай көп экенин сиздин медалдардан байкап турам. Буга чейин дагы көп жерлерге катышкан окшойсуз, көргөзмөлөргө айтып кетсеңиз. Көргөзмөлөрдүн бардыгына катышып атам. Мына ошо Кыргызда кайсы көргөзмөлөр болсо Туркияга чейин барып келдим. Ошол жолдомо менен ушу чеберчиликтин эмесинен мына медалдарды алдым. Ушу 31-inde ушу Ыркербенден эмеден мына жерде көргөзмөлөрдүн бардыгына катышып атам. Ушу Кыргыздын каада салттын жайылтуу боюнча ошолордон алып атам. Ушулар боюнча сизден кеп кеңеш сурайм дегендерге, же болбосо ушуну тигүү жолдорун сурайм, же болбосо сатып алайын дедим эле дегендерге номер калтырып кетсеңиз. Менин номерим, мен өзү Абаева Сабиракан Тажы чеберлер тобунун жетекчисимин. Менин WhatsApp номерим 0552 34 67 34. Мен ошол сурооңуздарга жооп берем, заказ алам эгер каалоочуларга. Рахмат, ден соолукта болуңуз, ишиңизге ийгилик. Улантабыз урматтуу көрүүчүлөр. Азыр мында атайын сувенирлерди көрүп турасыздар. Мынакей Оштун Сулайман тоонун анан
орнаменттери түшүрүлгөн экен. Өзгөчө келген туристтер дал ушундай чөнтөгө салып кете турган кичинекей сувенирлерди алганды жакшы көрүшөт. Азыр биз болсо туристтерди кызыктыруучу туристтик компаниялар же болбосо ар кандай окуу жайдан келген ушундай эле өндүрүштөр аркылуу тааныш болосуздар. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кайсыл ишканадан келдиңиздер? Эмнелерди көргөзмөгө алып чыктыңыздар? Biz Oso Azık Grant, Oştoğuz, öndürüş kayra işletü. Bizde көбүнчө улуттук тамактар бардыгы эле. Булар эмнелер? Биздин ошо апаларыбыз жасаган жарма, даяр жарма, гүл азык, нандарыбыз, ушу бардыгы биздин өзүбүздүн улуттук тамактарыбыз. Негизинен бизде ошо туристтер деле ушу биздин улуттук тамактарды негизинен жакшы көрүшөт го, ошого. Бул эмне? Бул нанымы айтсам өзгөчө деп коебуз. Өзгөчө деп айтайын аты. Эмнеден деп кызыгып сураганда бизде өзүбүздүн эле жергиликтүү нокот, бадам, жаңак, анан өзүбүздүн майлар кошулат, сары май кошулуп бышырылат. Бул бир айга чейин эч нерсе болбойт, өзүнүн даамын жоготпойт. Анан ачыткыда болгон вредность дагы мындай зыяндуулугу жок, пайдалуу адам үчүн өтө кубаттуу тамактардын бири. Бул баягы өзүбүздүн кирешки деп коелу. Азыр кирешкини көбү жейткан, анан биз дагы ошо өзүбүздүн продукттардан жасаганбыз. Ошо биздин унубуздун немеси таш тегирменден чыгат, кайрак өзүбүздүн местный будай өзүбүздөн. Анан ошолордон жасалган кирешкилерибиз. Апа азыктары дейт. Ар кандай мөмө жемиштердин кошумчасы кошуласы. Ооба, бул биздин өзү Oso Azık Grant болгонубуз менен биздин брендибиз айтпа апа. Себеби апам атынан койгонмун. Апам азыр Кудайга шүгүр 90дан ашып калды. Анан бунун ушул пайдалуу жактары дагы узак жашоонун сырлары, адамга кубаттуулугу жогору. Анан бул гүл азык деп коет. Биздин багы илгертен ата бабаларыбыздан келген гүл азык эмес, күл азык экен да, талкаланган, майдаланган. Ошол майдаланган, анан сары май кошулган, бал кошулган, бул 1 жылга чейин айныбайт. Анан бунун кубаттуулугу өтө жогору болгон үчүн бир эле эртең менен чай кашык менен эле бирөө жетиштүү болот да. Бүгүнкү келген коноктордун дал ушул биздин натуралдык азыктарга, табигый азыктарга көз карашы кандай болду? Мен айтсам мактана алам. Өтө жогорку деңгээлде болду. Бардыгы келип сурап алышты. Айрыкча биздин кошуна мамлекеттер түркмөн, өзбектерден көбүрөөк келиптир. Анан ага карабай өзүбүздүн деле жергиликтүү эл деле ушуга азыр өтүп калыптыр да, туура тамактан. Баары эле басым жасап ушу биз сиздерди ушу ярмаркада эле көрөбүз, андан таппай калабыз дегендер да болду. Анан эми мүмкүн болушунча биз деле аракет кылып атабыз. Негизи жакшы десем болот. Мына ушул азыктарды баардыгы ушул азыктарды таппай калып жатабыз деп айтып атат деп атпайсызбы? Ушул азыктарды сиздер азыр канчалык деңгээлде бир массага чыгарып сатып атасыздар? Чындыгында негизинен биз реклама бере элекпиз. Кыргыздын жакшы сөзү бар го, төшөгүңө карап бутуңсун деп. Анан биз реклама берсек ошончолук нерсе чыгарышыбыз керек. Ооба. Бирок биз азыр ушул реклама жок эле, ушу азыр биздин Оштун бир жакшы эле тейлеп калдык. Анан сыртка дагы багы адамдар бири-биринен реклама кылып отуруп, биз Бишкекке дагы көл, Москвада биздин мигранттарга дагы алып кетип атышабыз. Себеби бул өтө ден соолукка пайдалуу болгон үчүнчү. Анан бул болсо ушу натуралдык эле биздин апаларыбыз өтө акылдуу, сулуу болгон үчүн ушу бетке жасалган маскалар натуралдуу. Бетти агартат, тырышыңер. Жок, маска. Маска. Ошо. Ооба. Өзүбүз жасайбыз. Биздин өзүбүздүн эле араван күрүчүнөн, жалал абад күрүчүнөн жасайбыз. Бардыгы эле өзүбүздүн продуктлар. Күрүчтүн суусу менен бетти жууш керек дегендерди угуп алчу элек. Көрсө ушул ооба. Анан биздин дагы бир өзгөчөлүгү, биз бардык продуктларыбызга буудайды өндүрүп туруп, анан ошону кошобуз да. Себеби ошонун пайдалуу жактары көп болот экен. Ушул таза азыктарды алам дегендер үчүн, же болбосо ушул азыктарды жасоо боюнча ушундай таза азыктарды балдарыма жедирейин деген апалар үчүн сиздин номериңизге чалып кеңеш сураса болобу? Номериңизди калтырып кетесизби? Ооба, мен азыр көп эле кыздар азыр биздин жаштар деле эне болуп атат да, ошолор көбүнчө мына ачыткага басым жасашат. Дрожждон качып атышат да баары эле. Анан ушуну жасай албай кыйналабыз дейт. Мен алар келгиле, жумушта деле, онлайн деле силерге үйрөтөм деп айтам.
Менин ишканам өзү Ошто, Келечек базарында. Телефон аркылуу дагы кандай неме болсо мен дайым айтам, мен аны үчүн акча албайм, сиздерге бекер үйрөтөм, келгиле деп айтам. Номериңизди айтып коюңуз. 551 51 38 33. Жакшы алыңыз, ишиңиздерге ийгилик. Болот, жакшы алыңыз. Улантабыз, өзгөчө сон таза азыктар экен, жегим келип кетти мен дагы. Окуу жайдан келдиңиздерби? Кайсыл окуу жайдан келдиңиздер? Эмнелерди көргөзмөгө алып чыктыңыздар? Бул университеттин өзүнүн, окуу жайдын өзүнүн продукцияларыбы? Кыргыз Өзбек эл аралык университетинен келдик. Кыргыз Өзбек эл аралык университетинде илимий изилдөө борборлорубуз бар. 10 илимий изилдөө борборундан жаралган илимий негизде жаралган продукцияларыбыз дагы бар. Бирок азыр бүгүнкү күндө мына робототехника менен көбүнчө алектенип атат азыркы жаштар. Ушу робототехника, маалымат технологиялары илимий изилдөө борборунан жаралган продукция. Бул продукция альтерэнерго деген азыркы бүгүнкү күндө ошо кайрадан альтернативный источник энергии деп айтабыз, кайрадан жаралуу деген. Ушундай жаңы бир инновациялык ыкмалар менен жаралган продукцияларды алып келдик. Ошондой эле мына жерде формалуу кийим аттуу дизайнердик чечилген акыркы ошо муундагы акыркы муун менен азыркы заманбапты дал келтирген формаларды дагы кийип чыгарып азыр заказ заданияларды алып атабыз. Ушул сиздердин окуу жай боюнча же болбосо ушул сиздер жараткан нерселер боюнча маалымат алам дегендер же болбосо окуу жайдан мисалы жакында абитуриенттердин дагы азыр ошол боюнча маалыматтарды сурайм дегендер кайсы номерге кайрылышса болот же каерден келип маалымат алып кетсе болот? Бизде азыр бүгүнкү күндө мындай кылып акыркы ошо муундан эле штрих-кодко келип койгон болсо эле биз жөнүндө толук маалыматтар чыга берет. Бүгүнкү күндөгү студенттер эл аралык ошо Батыралы Сыдыков атындагы эл аралык Кыргыз Өзбек университетине окууга чакырабыз. Биздин окуудагы бүтүндөй маалыматтар ушул жерде штрих-код менен кирсе эле чыгат. Саламатта алыңыздар. Рахмат. Саламатсыздарбы? Кайсыл тараптан келдиңиздер? Кайсыл окуу жайдан же болбосо туризм боюнча эмнелерди көргөзмөгө алып чыктыңыздар? Эмне маалыматтарды тартуулай аласыздар? Саламатсызбы? Менин атым Гүлбирак Бекматаева, Ош мамлекеттик университетинин 4-курсунун студентимин, юридика факультетинде окуймун. Азыркы учурда биз бүгүнкү Салам Ош 2024 туристтик сезонунун жайкы ачылышына келип отурабыз. Келгеним себеби мен Ош мамлекеттик университетинде окуп жүргөн мезгилде ошол университетибиз бизге гранттык колдоо $2000 гранттык колдоо көрсөтүп, ошонун негизинен боз үйлөр менен камсыз кылган. Ошол себептен ошо Ош муунун атынан туристтик сезонго Юрткемп Гүлбирак конок үйүнүн атынан келип отурабыз. Буюрса жайкы туристтик сезонду ачтык деп айтсак болот. Жайкы туристтик сезонду ачтык деп атасыздар. Азыркы келген туристтердин сиздерге болгон көз карашы же болбосо сиздердин маалыматтарды уккандан кийинки ойлору кандай экен? Бүгүнкү күн мындайча айтканда бүгүнкү жарманка аябай пайдалуу болду десем болот. Өзбекстандан, Түркменстан, Москва, ошол башка чет өлкөлөрдөн келген тур операторлор менен кызматташууну официалдуу түрдө кызматташууларды жүргүздүк. Буюрса алдыда ошо башка жактын дагы чет элдик туристтер, ички туристтер дагы келет деп ишеничибиз күч. Башка мындай жергиликтүү элдер дагы келип, ушул жерде ушундай жер бар экен, ал жака барыш керек деген бир вау деген эле көз караш менен кетип атышат буюрса. Демек, бүгүнкү көргөзмө өзүнүн максатына жетти, пайдалуулугу аябай сонун болду буюрса. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мындан ары дагы өсүп, өнүгүп, Кыргызстандын туризмин жайылта бериңиздер. Рахмат. Уланта беребиз. Саламатсыздарбы? Кайсы сиздер дагы окуу жайдан келипсиздер? Ошмудан келдиңиздерби? Туристтерге, бүгүнкү туристтерге эмнелерди көргөзмөгө коюп, кандай маалыматтарды жеткизип атасыздар? Керамика боюнча сувенирлерди көргөзмөгө койдук. Кайсыларды көргөзүп кетсеңиздер? Бул окуу жайдын өзүнүн өндүргөн продукциялар бар. Университеттин өзүнүн өндүрүлгөн продукциясы. Буларды студенттер жасаганбы? Студенттер, мугалимдер жасаган. Мугалимдер, студенттер. Бул саат боюнча айтып кетсеңиз. Саат боюнча ушул мына аңгоп менен иштелет. Булар 1100 градуста пишат мына ол. Анан стрелка коюлуп туруп ушу илине турган саат бул. Сувенир катары. Бүгүнкү келген коноктор кызыктыбы? Кандай көз караштарды айтты мына ушул сувенирлер? Булар бардыгы кызыкты.
Bular neme болот? Булар Bular da suvенирлер. сувенирлер экен да, кичинекей чөтөккө салып ала кете турган. Сонтеке туристтер алып кете турган сувенирлер. Алыштыбы бүгүн? Алышты. Экөөнү алышты. Булар студенттердин колунан жасалган нерселер экен, э? Биздин өзүбүздүн университетке келген өндүрүшчүлүк лазер аркылуу чыгарылган студенттер чыгарган нерселер. Эфеге мунарасы ушул нерселерди чыгарып жасайбыз. Макул, ишиңиздерге ийгилик. Салам Ош 2024 көргөзмөсү Ош шаарында болуп жаткандыктан мына ушундай Сулайман тоонун эстелгидей үзбү макетин түзүп чыгышкан экен. Келген коноктордун көбү башка өлкөлөрдөн келгендиктен ушул Сулайман тоонун макетинин артына туруп, алдына туруп, ар кандай өздөрү үчүн эстеликке калуучу сүрөттөргө түшүп жатышат. Бул Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасы. Бул жерде туристтик биздин 1,5 миллиондук фондубуздан туристтик багыттагы китептердин айрым бөлүктөрүн алып чыктык да, керектүү мисалы бөлүп бул жакта Кыргызстандын тарыхын көрсөткөн болсок, бул жакта Кыргызстандын тарыхый жайлары жөнүндө, бул жакта Кыргызстандагы өсүмдүктөр, жаныбарлар, бүт бардыгы бар. Бул жерде Кыргызстан маданияты, кол өнөрчүлүгү, устаттары, музыкасы, бүт бардыгы ушундайга көрсөтүлгөн. Көргөзмөгө кызыккандар көп, аябай келип кызыгып көрүп атышат. Андан сырткары биз ушул эле китептерди моундай кылып электрондук фонд түзгөнбүз. Электрондук фондтун ар бир китепке бирден QR код коюп, ошол QR код аркылуу китептин өзүнө жетип, ушундай заманбап ыкмада ушинтип китеп окуса болот деген нерсе менен. Демек, мисалы, бул жерде Шырдак боюнча аябагандай чоң китеп экен дейли. Чоң маалымат бар. Чоң маалымат бар. Демек ушул QR код менен эле кирсе эле ушул маалыматтын баары чыгат. Электрондук китепканабызда мекен тааны жаатында жалаң Ош боюнча китептер бар. Тарыхый, Оштун тарыхый жайлары, Оштук акындардын китептери, Ош жөнүндө эски китептер. Айрым китептер мындай редкий болуп калганда бирден экземпляр бар, аларга мындай жеткиликтүүлүк жок да. Ошон үчүн биз аларды электрондук кылганбыз. Буларды ошондой жол менен бардык окурманга жеткиликтүү болот. Окуса болот ошентипчи. Туристтердин көз караштары кандай болду? Кызыктуу ушул Кыргызстандын тарыхы жөнүндө, маданият, адабияты жөнүндө китептерге? Абдан көп кызыгуу бизде мына Кыргызстандын тарыхы менен Кыргызстандын тарыхы жайлары. Анан бизде мына Кыргыздын маданияты жөнүндө маданиятына кызыккандар абдан көп экен. Россиядан келгендер, Өзбекстан Республикасынан келгендер, көбүнчөсү ушул биздин маданиятыбызга абдан көп кызыгып, ушулар жөнүндө кызыктуу маалыматтарды сурашты. Ишиңизге ийгилик, жакшы болуңуздар. Өзүңүздөр тааныштырып берсеңиздер, кайсыл жерден келдиңиздер, эмнелерди туристтерге көргөзмө коюп жатасыздар? Ош облустук көркөм сүрөт музейин бул жакта представлять этип келдик. Именно биздин музейде скульпторлор, художниктердин иштери, эмелер картиналарын көрсөңүздөр болот. Бул жерде биздин музейдин мастерицалардан жасаган чопочордон нерселер бүт баары кыргызча этна. Бул деген нерселер бүт ошол биздин художниктердин тарткан сүрөттөрүнүн цифрлоо варианттары. Туристтердин көз карашы кандай болду? Ушул сиздердин эмгектерден сатып алгандар болдубу? Биздин эмгектерден сатып алгандар болду. Көбүнчө туристтер аябай кызыгып атат. Этнага художниктерди сурашат. Чопочорду каяктан эме кыласыңар, өзүңөр чыгарасыңар, чыгарбайсыңар деп. Мына узорлорду көрүп, узорлордон аябай кызыгып аткандар көп болуп атат. Ишиңиздерге ийгилик, жакшы болуңуздар. Улантабыз. Бүгүнкү көргөзмөгө атайын Түркмөнстөндөн дагы атайын туристтик компаниялар келген экен. Азыр сиздер менен тааныштыралы. Меня зовут Сахра Аманова, я директор туристической компании «Эшретл Сияхат». И сегодня я со своими коллегами, представителями наших других туристических компаний, участвуем на фестивале ярмарки в Кыргызстане «Салам Ош 2024». Во-первых, мы хотим благодарить торгово-промышленные палаты наших стран, поблагодарить всех организаторов за проявленный интерес к нашей стране, за возможность участвовать на этой выставке. В дальнейшем мы уверены, что
туристы наших обоих стран заинтересуются, туристы Кыргызстана обязательно посетят Туркменистан, наши туристы, надеемся, что заинтересуются самыми интересными местами Кыргызстана. Если ознакомиться с нашей страной, Туркменистан очень интересная страна, поэтому приглашаем всех посетить в первую очередь нашу столицу. Как говорят в народе и все уже, город Ашхабад считается белым городом, городом любви, и поэтому там есть очень много всего, что посмотреть, заинтересует любого туриста. А если сказать о нашем культурном туризме, то в наших вилаятах и в центре нашей страны находятся интересные места. Это и Кönürgenç, это в Ташаузе, в Либабском вилаяте, Көйтендах, в Марийском вилаяте, мавзолей Султана Санджара, в Ахалском вилаяте, это древняя Ницца, в Балканском вилаяте у нас находится Янгигала, а также газовый кратер Дарваза. Да. Приглашаем всех посетить Туркменистан, посмотреть на наших великолепных коней, ознакомиться с нашими традициями, обычаями, с нашей гастрономией. Поэтому мы благодарны всем и надеемся видеть вас в нашей стране. Спасибо большое. Спасибо вам. Как вам Кыргызстан? В Кыргызстан мы приехали только сегодня. Да, мы сразу с корабля на бал, мы пересекли границу и сразу приехали на выставку. У нас все впереди. Мы надеемся, что у нас останутся очень огромные впечатления, потому что нас ждет очень насыщенная программа. Мы завтра выходим на инфотур, поэтому о впечатлениях мы поделимся позже. Спасибо, удачи. Спасибо большое. Мында болса биздин коңшулаш өлкө Өзбекстандын Андижан шаарынан келген туристтик компаниялар келген экен. Азыр өздөрү кененирээк маалымат берип кетсин. Саламатсыздарбы? Кыргызстанга кош келипсиздер. Алейкум ассалам. Кандай маалыматтар менен келдиңиздер? Assalomu alaykum. Avvalo bizni taklif qilganinglar uchun rahmat. Mana biz Ixlos Travel firmamiz Salom Osh 2024 14-16 may kunlari bo'lib o'tayotgan xalqaro festivalga, turizm sohasi bo'yicha festivalga o'zimizning firmamiz hamkasblar bilan birgalikda tashrif buyurdik. Bu yerdagi o'zimiz bilan birgalikda boshqa kompaniyalar bilan fikr almashdik, shartnomalar tuzdik, talabalarni yana ishga joylash to'g'risida ularga ma'lumotlar berdik. Bu juda ham manfaatli bo'ldi. Inshaalloh sizlarni ham Osh Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasini o'zimizning nimaga respublikamizga taklif qilamiz. Samarqand, Buxoro, Namangan, bizning qadimiy shaharlarimizga tashrif buyuringlar. Biz bundan xursand bo'lamiz. Biz дагы билебиз, буга чейин жакынкы жылдардан бери Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда туристтик гана жактан эмес, бардык тараптан аябагандай карым-катнаш күчөп, байланыш күчөп жаткан чагы. Андыктан мен ойлойм, Кыргызстан менен болгон сиздердин иш аракетиңиздер аябагандай мыкты деңгээлге көтөрүлөт деп. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, сау болуңуз. Сау болуңуздар. Соода өнөр жай палатасы областтык администрация менен мэрия менен Ош шаарынын мэриясы менен биргеликте ушул биринчи эл аралык туристтик чоң бир форум өткөзүп атканбыз, фестиваль. Анын аты ушул Салам Ош 24. Ушун менен биз жылына ушул май айынын башында өткөзөлү деп атабыз, пландаштырып атабыз. Жыл сайын өткөзүп, быйыл эми биринчи болуп атат. Келгендер мына Өзбекстандан келди, Россиядан келди, Кытайдан келди, Түркменистандан келип отурат. Мен ойлойм, кийинчерээк мунун географиясы чоңоет. Анткени биз ошо түштүк Кыргызстанда өзгөчө Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында туристтик потенциал аябай жогору. Жаныбызда мынакей чоң Өзбекстан 3 областы турат. Абдан кызыктар болгон Россия мына Ярославиядан келип, ошо биз туристтерди алып келебиз деп атат да. Ошо негизинен иш чаранын максаты бул биздин туристтик потенциалды көргөзүү бардыгына. Экинчиден, ушул биздин туризм багытында иштеп аткан компанияларга, ишкерлерге мүмкүнчүлүк берүү. Ушул өздөрүнүн продукциясын көргөзүп,
өздөрүнүн кыла турган тейлөөсүн көргөзүп, өздөрүнүн кайсы жерлерде ушу туристтик базалары бар, ошолорду жайылтуу болот. Бул биринчиден. Экинчиден, туризм билесиңер, бул экспорттук потенциал. Бул экинчиден ушул Кыргызстандын экспорттук потенциалын жогорулатуу. Үчүнчүдөн, келген турист жөнүнө келбейт, ал жатат, ичет, жейт, ана сөзсүз түрдө бир белек бекче алып кетет. Бул багытында да ушу кол өнөрчүлүк бизде болуп аткан, тейлөөлөр, жакшы мындай инновациялык багыттар ачылат да. Мына мен ойлойм, эгерде баарыбыз чогулуп бир мындай аракет кылсак, сөзсүз түрдө жыйынтык чыгат. Биздин негизги жыйынтыгыбыз ушул болуш керек. Кыргызстан өзүнүн жакшы жагынан көргөзүп, тейлөө сапатын жогорулатып, анан кийин бир дүйнөлүк брендке айланышыбыз керек да. Мына биз ушул багытта иштейбиз.